жаштар сүйлөшүн теле долбоору Жалал Абадта. Куруп атабыз. Биз кайсы коомду куруп атканыбызды түшүнөлү. Тамеки чеги. Жана мынертен кийип алышат экен да, анан курсагы чыгып калат экен, жана кутулдар айтмакчы чарадан чыккан камырга окшойт. Хорошо, кыргызча кийим кийейли. Башка поколениеме кетет. Сиз айтып атасыз, мен ишкана ачам. Мен кайсыл акчама ишкана ачам? Эгер жаштар же НПО бул жерде жардам бериш керек. Бейөкмөт уюм. Же мен өзүмүн кандайдыр бир акчам болуш керек. Акчам болбосо мен кредит алышка мажбур болом. А кредит бул харам, билесиздер, э? Эгерде мен кредит алсам, бул харам иштейт. Аны кантип бул жерде кантип ситуация? НПОго жанагы эле НПОго кайрылабыз. Просто бул жерде айта турган нерсе, Европадан келген НПОлорду туура пайдалансак, өзүбүздүн пайдабызга. Анта чтобы там кайсыл бир жерде конфликт пайда кылып, же хиджаб кийгендер менен хиджаб кийбегендерди уруштуруп, кандайдыр бир же секта ачып албастан, жаштар, мен силерди ушуга өндөмө келем. Давайте, раз уж инвесторлор бизге акчаны берип атабы, туура пайдаланайлы өзүбүздүн бир кандайдыр бир жакшы нерсебизге тескери эмес. Мен жанагы эме үчүн мисалы мынтип атпайбы? Биз жигиттер үчүн чечинебиз. Жигиттерге жанагы камырларды көргөзүш үчүн, акарачкаларды көргөзүш үчүн. Надоел болуп кетет да. Жөн эле карай берсе. Мында да эки көз караш болушу мүмкүн да. Ошол акарачкаларга. Бирөө жанагындай бука көз караш. А бирөө уважительный болушу мүмкүн да. Ошо кызга же уважительный, же бука көз караш. Ошо жөн эле ушу кыз менен ойносом дейт бирөө. Же ушуну алсам дейт. Анан сен келип туруп, то курсагын көргөзөсүң, то башкаң жүрөсүң, кантип ошо турабызын? Ал жана жигиттер ойлойт, мына жинди кызбы, эмне мага бир күнү окорочкасын кургуз, бир күнү биягын кургуз. Биздин кыз Антип жагынбайт да. Ошо жана үйлөнөм деген жигиттер башка стандарт менен тандайт. Менин аялым скромный болсун, андай ар ким ар нерсесин көргөзбөсүн деп. Силер айтса лох экен дейсиңер да. Анда балдар лох болсо трагедия болот да, кыздар лох болбосо трагедия эмеспи? Биздин деле гурурубуз бар керек болсо. Биз ошо эмнеге ачылып? Балдар толугу менен өзүнүн оюну билдире алса, кыз түшүнөт аны сразу эле. Мен бүгүн Кудай сактасын, ошо акарачкам көрсөтүп келген болсом, бул айтат, мен сүйгөн болсом, кой сүйгөнүм, мынантип кийингин, сен мага мындай эле жагасың десе, мен эртеси күнү ошентип кийинип келем. Бирок балдар ошону айтпайт. Эртеси күнү ham ошону көрсөтүп келишин күтүп отурат ошо балдар. Ошондой. Оронгон кыздар менен жолук оронгон кыздар менен оронбогон кыздардын арасында жакшы дагы жаманы дагы бар. Оронгон кыздарды бизде чоң бир агабыз айтат, оронгон кыздарды көргөндө алдыңан чыкканда ошого 2 барабар бактылуу болсун деп дуа кылгын дейт. Бизде кандай жолу салындырып башына узун көйнөктөрдү кийгизип апарсаңыздар болот да, өзүңүздөрдө деле келинчеңиздерди башкарыңыздар. Азыр карындашыма жооп берип коеюн. Мен кошулбайм да. Үйгө алып келгенде аялымды үйдө кандай жүрсө өзү билет. Кайнатасынын жанында жолук салынып коймой деген жок бизчи. Кайнатасынын жанында өзүнүн кызындай жүрөт, атасындай. Көчөгө чыкканда башка мен досторума жолугабы, же болбосо автобуста баратабы, анда ошол жолугун салынып, беките турган жерин бекитип, тосо турган жерин тосуп, как положено да. Бул эми ошондой болот да. Силерде тегин көчөгө чыкканда ошентип жасантып алып чыгат да, кукла кылып алат. Анын албетте башкалар карайт да, буну жубай жакшынакай болупту. Любой эркек карайт ошону. Ошон үчүн көчөгө чыкканда жолугун салынып, узун көйнөгүн кийип чыгыш керек. Үйүндө жолдошуна жагыныш үчүн үйүндө жасанып жүрсүн. Эми бул силерге бир насаат да. Силер бир буюм эмессиңер да. Чечин десе чечинип алып, кийин десе кийинип алгыдайчы. Силердин өзүңөрдүн ичиңерде бир фильтр деп коебуз го, бир өзүңөрдүн оюңар болуш керек, өзүңөрдүн бир позицияңар болуш керек, ордуңар. Өзүңөргө туура деген нерсени жазагыла. Анан кийин чечин десе, чечин жүрдүм мен досторум бар десе, чечинип алып, үйгө келгенде кийин десе кийинип аласыңар эмне силер. Жок, каршы кайсы жерде туура нерсени күйөөң айткан болсо, против сүйлөө андайчы. Улуу адамдар айтат, күйөөңө каршы сүйлөсөң, калтак жейсиң деп бекер айтпайт да. Ошондуктан мнениеңи ичиңде сакта деп бекер айтпайт. Көзүбүзгө көрүүбүз келбейт да, биз честно. Анткени мен мынантип кейин десем айтат, сен анда барбай эле кой дейт. Туурабы? Ошондой болуп атпайбы? Азыр деле ошондой го.
урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жыйынтыктоо бөлүгүнө келип калдык. Сиздер көрүп тургандай ушул Жалал-Абад мамлекеттик университетинин жаштардын үнүн угуп атасыздар. Биз ушул сиздер менен жаштардын маданияты кандай, жаштардын адеби аклагы кандай болду, сиздер өзүңүздөр көрдүңүздөр, бирок ар бирин сүйлөгөнүн сиздер угуп чечим чыгарасыз деген ойбуз. Азыркы жаштар бул эже айтып атпайбы? Биз жигиттерге жагыш үчүн каалагандай кийинебиз депчи. Ал айтып атат, бүгүн кийинип барат, ал эгер ачык кийинип бара турган болсо, баланын аны ала турган ою болсо, айтат да, сен мындай кийин депчи. Эгер албай турган ою болсо, ойнотуп кете турган ою болсо, ал өлүп кетсин деп коет. Кандай кийинсе өзүнө дейт да. Мен бул өзүм оюм да. Мен кызым ошентип кийинип келе турган болсо, аны ала турган оюм боло турган болсо, сен жабык кийин деп айтам да. Аны мындай 1-2 айлык ойното турган оюм болсо, мен аны айтпайм да. рахмат. Ошон үчүн өзүңөр ойлонуп, жигитиңердин ошо айтарын ошону аңдоо жүргүлө деген оюм да. Бул жерде биз жыйынтыктоо, менин оюмча жаштардын ушул жерде отурган жаштардын ою бир аз чаржайыт болуп атат, өзүңөр көргөндөй. Келгиле жаштар оюбузду чаржайыт кылбастан, бири-бирибизге каршы чыкпастан, Европа берген нерсесин баардыгын эле алып өрбөй, жакшы жактарын алайлы дагы, жаман жактарын албайлы коелу. Давайте өзүбүздүн кыргыз экенибизди унутпайлы, жана жогорудан келген чоң-чоң биздин байкелерибиз ушул кийим маселесин силер көтөрүп чыгып атканыңар бизди аябай кубанып жатат. Кубантып бир жагынан биз дагы өзүбүз жаныбыздагыларга баардыгына окружающийни эме кылайлы, үндөйлү аларды дагы кыргызча кийгенге. Силер дагы бизди жардам берип, вот калпакты кийип отурасыз, аябай сонун көрүнүп атат да. Бизге дагы ушундай калпакка окшогон нерселер чыгарып берсе, биз с удовольствием кийебиз. Базарда жолук көп. Кыздарга жолуктар көп, Кыздарга кайрылат элем. Балдардын оюн билүү үчүн атайын кыздар демилге көтөрүп бир соц опрос жүргүзүп көргүлөчү депчи, кандай неме жагар. Анан кийин кыздар, силерге кайрыларым, мен баарыңарды жакшы көрөм, баарыңарды сүйөм, жабык кийинип жүрсөңөр деп. Оптом сүйөсүзбү? Ооба, оптом сүйөм. Өз карындашындай сүйөт да. Негизинен ойлойм, бул Жалал-Абад жаштарын ушундай чогулуштарга, дайым ушундай дебаттарга тез-тез келип, ушундай талкуулар жүргүзсөк, ошондо биздин маданиятыбыз жана мындай басып өтпөй жаткан жолдорубуз, унутуп калган нерселерибизди эске салып, бул жакта келген биздин улуу муундарыбызга ыраазычылык билдиребиз. Бизге ушундай демилге көтөрүп, жаштардын маданияттуулугун эске салып, эгерде жолдон чыгып кетип аткан болсок, ушул жолго салган бул улуу агаларыбызга ыраазычылык айтам. Негизинен баардык жаштарга айтат элем, эгерде биздин жүрөгүбүз таза болсо, кандай кийинсек дагы ошол бойдон кала беребиз деген демилгени аягына чейин тутуп атам да. Оронуп дагы жүрүп, эметип деле атайын деле ошого көнбөй эле койгула, бирок оронгон бул мындай кумдуу чөлдөрдө мындай кумдан сактаныш үчүн оронгон да. Биздин ички дүйнөбүз бул таза болуш үчүн оронбой эле өзүбүзгө жараштуу кийинсек, анан кыргыздын кийимдерин дагы кийсек, кыргыздын кийимдери жа узун да. Эгер узунду сәл эле кыскараак кылып, бирок жарашыктуу кылып чыгарсак, ошону эле кийсек болот да. Урматтуу жаштар, эми ушул жерде отургандардын баардыгынын эң улуусу мен окшоймун. Ошондой болсо да бир айтып коеюн, бул бир убакта чыккан экен да, жаштар бузулуп баратат, ата энесинин тилин укпай баратат, андай мындай деп айткан экен да. Ошол убак кайсыл экенин билесиңерби? Биздин эрага чейинки Аристотелдин учуру экен. Аристотель ушинтип айткан экен. Анан Сократ деген философ бар. Ал болсо силердин өзүңөрдүн башыңар барбы, же чоңдорду ээрчип эле авторитеттер эмнени айтса ошону аткара бересиңер деп айткан экен. Агай, буну биздин аталарыбыз айткан эмеспи? Ошол кыргыздар. Биздин кыргыздар деле андан өткөрүп айткан. Ошол Сократты кармап алып, соттоп, анан өлүм жазасына буйруп ишкен. Өкмөт буйрган муну. Андан кийин мындай да, биз эмне үчүн жашайбыз деп бир философко суроо берсе, биз жашашты билбегенибиз үчүн жашайбыз деп. Анан мен мындай деген макалга кошула албайм да, талаштан тактык жаралат деген. Талаштан тактык жаралбайт. Мына канча ушу адамзат болуп келгенден бери тарыхты карагыла. Талашып эле келатышат, урушуп эле келатышат, согушуп эле келатышат. Кана тактык. Тактык жок. Адамзаттын тарыхын карасаңар, адамзаттын тарыхы бүтүнлөй адашууга жыктолгон. Ушул убакка чейин адашып келатат. Эми ушундай экен, жаштар, биз эптеп-септеп бир өмүрүбүздө жашап алдык. Мен силерге ушу жакшы тилегим ушул.
силердин асманыңар ачык болсун. Силер кандай мамлекетти курсаңар, ошол мамлекетте өзүңөр жашайсыңар. Мен пата берип коеюн, эң чоң улуу аксакал катарында, жанагы молдо агай катарында. Ушу Алла Таала силерге жакшылык таатып кылып, асманыңар ачык болсун, кылган иштериңерге ийгилик болсун, ыйманыңар саламат болсун, бактылуу узун өмүр жашагыла. Рахмат. Азыр агай айтып өткөттү, улуу философ Сократ мындай деген экен. Биздин жаштар жаман бузулду деген экен. Убагында силер деле чоң, өзүңөрдөн чоң ата энеңерге бузулган көргөнсүңөр. Алар деле айтты. Биздин жаштар жаман бузулду деп. Может, бизден кийинки жаштар дагы биз айтып калатырбыз чоңойгондо. Биздин жаштар жаман бузулду. Эми бул жерде маданият сөзү кетип аткандан кийин, маданият бир гана кийимде эмес да. Руханий маданият да бөлөк жакта маданияттар бар да. Сүйүү маданияты биз аз бул жерде талкуганыбыз кийим маданияты болду. Ал эми биз бөлөк жакта алып кеткенде бул жерде жаңы идея пайда болуп, биз мындай алдыга жылып, бир жеңден кол бир жакадан баш чыгарат эле. Ошол бир тыянакка келгенибиз болот эле. Кыргыз болуп келгениме мен кубанам да, мага кыргыздын орнаменттери ушунчалык жагат да. Анан кийин мен дагы ушул мисалы эмне үчүн биз улуттук кийимдерибизди кийбейбиз деп ойлойм да. Түркмөндөр болсо жеңдери узун болгон көйнөктөрүн деле улуттук кийимдерин кийишет да. Анан мен дагы ошондой кийгим келет. Балким кыргыз тилде окуганым үчүн эмес, кыргыз болуп жаралганым үчүн. Бизде деле ошолорду мындай кыскараак, мындай азыркы жаштар айткандай удобный жүрөм, мен кыска кийинсем дейт го, орусча айткандай. Ушуларды бизге ылайыктап тигип койгон болсо, биз деле сөзсүз кетилик. Мен өмүрүм өткөнчө дагы кет болчумун да. Бул боюнча азыр бизде талкуу жүрдү. Кыргыздын улуттук кийими башка кийими жок. Ар бирибиз өзүбүз кыргыз болуп жаралдыкпы? Кыргыз болуп өлүш үчүн аракет кылалы. Ар бирибиз менталитетти сактайлы. Бүтүп калды окшойт. Ошого байланыштуу мен ушундай айтмакмын да. Бардыгыбыз өзүбүздү кыргыз деп элестетип, кыргыз деп жашагандан кийин кыргыз болуп өлөлү да. Ошого аракет кылалы. Ал эми жигиттер айтып атат, биз кыздарды ушинтип карайбыз, анан камырга окшоп депчи. Ошол камырга окшогон сиздердин карындашыңыздар. Ошол сиздин эжеңиздер, ошол сиздин кыздарыңыздар. Жалганбы? Бардыгыбыз ошол эле сиздердей агаларыбыз бар. Үйдө ошолор бизге талим тарбия берет. Алар бизди көчөгө атайын ошентип чыгарып койгон жок. Алар бүгүн атайын ушундай кыл деген жок. Биз өзүбүз жасап атабыз. Ошон үчүн ар кимден издебестен күнөөнү өзүбүздөн өзүбүз издейли. Демек сиздерге чоң рахмат ушунчалык демилге көтөрүп, жаштардын үнүн укканыңыздар үчүн. Ар кимибиз өзүбүздү сыйласак, өзгөнү да сыйлайбыз да. Ошол себептен өзүбүздү сыйлайлы, жүрөгүбүздү таза кылайлы, ыйманга жол берели. Өз ыймандуу жана жакшына жүрсөк, башка дагы бизди көрүп тарбияланышы мүмкүн да, бизден кичинекейлер. Ар бир адамга Кудай акыл эс берген, ошо акыл эс менен ойлонуш керек. Коом арасында кандай жүрүм-турум эрежелер менен жүрүш керек. Маданиятка бул кийим дагы, анан көпчүлүк арасында сүйлөө эрежеси, жүрүү эрежеси дагы кирет. Ошондуктан ойлонуш керек акыл эс менен. Көпчүлүккө жага турган кийим кандай, көпчүлүк арасында жүрүү-турум эрежеси кандай. Биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов кантке да адам улуу адам болот деп айтканда. Биз кыргыз болойлу, башка болойлу, андай болойлу. Кыргыз болойлу деп жашаштын кереги жок. Адам болойлу дейли. Адам болсоң кыргыз эмес, бар жок болосуң. Айткандай эле маданият ар тараптуу да. Анан ал адам кылган ишти бул адам кылышы мүмкүн эмес да. Азыр ушул жерде отуруп сүйлөгөн сөздөрүңөр, анан далилдеп кеткен нерсеңерди азыр көчөгө чыккандан кийин ошол оюңар менен кеткиле да. Анан азыр силер кыздар жамандап, аны жамандап, муну жамандадыңар. Бирок көчөгө чыгып ошол иштин тескерисин кылбагыла да. Эртеден бери аябай карама каршы сөздөр айтылды. Мен отуруп аябай өзүмө жакшы жыйынтык алдым да. Негизи балдар кандай кыздарды жактырат дейт да. Негизи оронуп жүргөн кыздар ушунчалык аруу, таза болгондуктан ачынып жүргөн кыздарга карагандачы балдар мүмкүн болушунча ошонун ички дүйнөсүн, анан ошол адамдын кандай экенин билгенге мүмкүн болушунча аракет кылат да. Убактылуу ачын кийип жүргөн кыздар менен сүйлөшүш мүмкүн. Бирок үйлөнүү убагына келгенде мүмкүн болушунча ошондой аруу, таза кыздарга умтулат деп айтам да. Менин оюмча, кийим деместе бардык сөзчү. Биздин ички дүйнөбүз бар да турабы. Урматтуу байкелер, могул жерде отургандар, сиздерге бирдеме айтсам, биз мондай кийиндик деп эле бизди сразу сыртыбыздан көрүп эле жамандабагыла. Ар кимдин өзүнүн ички дүйнөсү бар. Сиздерге албетте капа эмеспиз, сүйүндүк. Анан да бир сөз, биз жаман эмеспиз да негизиненчи. Адам кийимине кара эмес да. Ички дүйнөбүз бар, ошону карагыла, бардыгын карагыла. Негизи бардыгыбыз бир адамбыз турабы. Мен жыйынтык чыгарып коеюн дегеним. Мен Зарина, Кыргызстан эл аралык университетинде окуйм.
жаштар келгиле улууну урматтап, кичини ызаттап деген макалдарыбыз бар. Анан Мурат алакени мен ар дайым собранияга келгенде жакшы сөз айтат да. Мамлекет сен үчүн эмне кылып берди деп күтпө. Сен мамлекет үчүн эмне кылдың деген сөзү мага абдан жагат. Ар дайым кайталайт ошону. Анан кийин кыргыздын улуу адамдары биз үчүн эмне кылып берди дебестен, мен кыргыз болуп жаралып, кыргыз үчүн мен эмне кылдым деп ойлонойлу. Анан кийин Кудайга ар дайым налый бербесен, Кудай бизге мынтип бербейт дебесен, биз Кудай бизге жакшылык бергенде биз шүкүр айтышты билишибиз керек. Качан шүкүр айттым мен Кудайга деп ойлонуп көргүлөчү. Анан кийин келиңиздер, бул азыр чачылбастан, ар ким өзүн жамандабастан, өзүбүздү гана ойлойлу, өзүбүздүн жакшы тараптарыбызды көрсөтөйлү, жаман тарапты көрсөтпөгүлү. Жаман ар кимде болот. Идеалдуу адам эч качан болгон эмес, ушул малга чейин. Просто жөн эле жакшылык тараптарыбызды көрсөтүп, адамга жакшылык кылсак, ошол эле жакшы. Жамандык кылганга эч качан умтулбагыла. Ошол. Негизи эле бардыңарга бир нерсени каалап кетем. Бардык нерседе чек болуш керек. Жүрүш турушта дагы, кеп маданиятында дагы, кийим кийгенде дагы ошону өзүбүздүн акылыбыз менен өзүбүзгө жетерлик деңгээлде тарбиялап жеткире алсак, улуу инсан, жакшы чыгаан адамдар болуш эч кеп эмес. Ал үчүн только талыкпай эмгектениш керек. Биринчи темабыз бул башталганда эле маданият жөнүндө баштадык. Мына агайларыбыз өздөрү айтып жатышат да, мына кыздарды акарачкадагы мына камыр, самыр деп, мына жылаңач деп сүйлөгөн бул өзү менимче маданиятка жатпайт деп ойлойм. Мына ушундай жаштар ага айтканда ага айтты. Улуу мына мисалы үчүн кыздар, балдарды астында мына балдар болсо кыздардын астында сен жылаңачсың, тиги бу деп мына мен мисалы үчүн атам менен, чоң атам менен тең кишилер отурат да бул жердечи. Илгери кыргыздарда чоң аталардын астында же аталардын астында бул жылаңач, акарачка деген сөздөр вообще айтылган эмес да. Мен азыркы бул вообще жок болгонбу? Жок, такыр жок болгон да. Анан өзү ал убакта акарачкада жок болгон да. Ал убакта акарачка деле жок болгон, бирок жылаңач деген сөз бар болгон да. Ошондуктан бул жерде кыздар мына өзүңүздүн неберелериңиз менен тең кыздардын астында бул сөздөрдү сүйлөгөн туура эмес деп ойлойм да. Анан кийин айтып өтөрүм балдар. Кыздар менен убактылуу сүйлөшөбүз, анан убакыт өткөзүш үчүн сүйлөшөбүз деп ойлоп атасыңар да. Жок, бул нерсеге туура эмес деп ойлойм да. Себеби мына сүйлөшүп атасыңарбы, кызды тандап атасыңарбы, баштан тандагыла дагы акырына чейин сүйлөшүп ошону алгыла. Силерге эмне оюнчукпу? Бул маданият эмес да, туурабы? Кыздар деле адам, кыздар деле жакшы жашаш үчүн жаралган да, туурабы? Антип биз убакыт өткөзүш үчүн сүйлөшөбүз, анан кийин мындай кыздарга карайбыз анан деген туура эмес да. Бул туура эмес, Ооба, туура эмес. Бул маданиятка жатпайт. Мен маданият деген бул ошо сүйлөшкөн кызыңар, сүйгөн кызыңарды баштан тандагыла дагы акырына чейин сүйлөшкүлө. Мына жерде кыздар, балдар аралашып отуруп алып, мындай уят сөздөрдү аралаштырып сүйлөп атасыңар да, бул деле маданиятка жатпайт. Кандай сөздөр? Кымбаттуу кыздар, камыр, акарачка деген булар силерге сын. Сынды туура кабыл албагандыктын өзү бул маданиятсыздык. Эгерде силер сыныңарды, мындай өзүңөрдүн кемчилигиңерди айттыкпы, ошого карап туруп кемчилигиңерди оңдогула. Биз ошол негизде айттык. Ал эми бул жерде айтты, ошо камыр, акарачка өзүңүн карындашың болуш мүмкүн деди. Туура, мен карындашыма дагы ошентип айтам. Ошентип айтканда гана ошол сөз таасир этип, анан кемчилигин бекитет. Кымбаттуу кыздар, силер туура эмес түшүнбөгүлө. Бетке айткандын зары жок. Эгер чындыкты кабыл алсаң, ошол негизги маданият болуп эсептелет. Мейли агай, сиздин айтканыңызды мындай сын деп мындай кабыл алайлы да, бирок жана берки могу калпак кийген агай айтты, надоел болуп кетет да деди да. Надоел деген сөз да сын тууралуу мындай сын деп кабыл алайлыбы? Кайсы сөздү? Саламатсыздарбы, бүгүнкү кеченин катышуучулары. Мен бир аз кечигип келип калдым. Урматтуу Чубак агай Чотонов, биздин Жалал Абад мамлекеттик университетине куш келипсиз. Жанатан бери айтып атат да, кыздар андай деп атат, мындай деп атат депчи. Бирок балдар мындай бир жагынан карасакчы, кыздар сиздердичи кызганычтан улам ушинтип айтабыз да. Эч бир адам өзүнүн жакшы көргөн кызын, жакшы көргөн адамын ошондой кийинип жүрүшүн каалабайт. Себеби көрсөңөр көчөдө бир кичине ачык айрым кийинип алса бардык бала карайт.
Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн биз кызганычтан улам айтабыз. Анан кийин улуттук кийимдер деп атат. Эмне Кыргызда илгери жалаң эле башында бир эле калпагы болуп, башка жагында эч кандай кийим болгон эмеспи? Туурабы? Калпак эле бир гана калпакты эле кийиш мүмкүн эмес. Бардыгын кийиш керек. Мына 5 кол бирөөсү бар болуп калган жок болсо начар көрүнөбү? Ошон үчүн биз бардык кийимдерди, улуттук кийимдерди кийишибиз керек. Сизге чоң ыраазычылык билдирип кетем. Башыңызда калпагыңыз турат. Накта кыргыз экениңизди далилдеп турат. Чоң рахмат. Бул эме башталгандан бери эле тартыш болуп атат. Чоң муундагылар жаштарга, жаштар чоң муундарга келгиле, биз бул эме бири-бирибизге шылтоонун ордуна биз кыргызбыз. Кыргыз качан эле ушундай эме болду эле. Кандай болгон кыйынчылыкта дагы кыргыз өзүнүн эмесин алып чыгып кете алганда, келгиле жаштар, аракет кылайлы. Бул бардык жаштарга кайрыларым. Биринчиден ажаага салам айтып жакшы куш келипсиз. Бул жерде жаштар аркылуу сөздөрдү айтты, күбө болуп отурдук. Эми ата эненин берген куш уясында көргөнүн кылат да. Ата эне берген тарбияны биз алып атабыз, угуп атабыз, бирок ата эне мен хиджаб кийген кызды немеге паркка апарып өзү отурсуп койгон жок. Өзү барып отурат. Ал эми мындай кийинген кыздарды ата энеси алып барып отурсуп койгон жок. Өзү барып отуруп атат да. Бул жерде ата энени күнөөлөштүн деле кереги жок. Бул кыздар өзүн неме кылат. Мен айта турган жеке оюм, бул жерде балдар менен кыздар бири-бирин ушунчалык аюун ачып атат, анан ачыштын деле кереги жок. Ар ким өзү сыйлайлы. Урматтуу жаштар, бүгүнкү жолугушуунун катышуучулары менен биринчиден Өзбек Ажиз агайга чоң ыраазычылык билдирейин. Себеп дегенде сиздерге жаман көрүнсө деле ушунча жылдан бери мен көчөдө көп угам, агайды критикалашат. Мына ушундай айтты, тиги. Агай эгер ошол ишти аткарбаса, биздин баягы кемчиликтерибизди, өзүбүздүн кемчиликтерибизди ким айтат? Барыбыз эле телевизордо мактоолорду көрөбүз, туурабы, антип атат, мынтип атат гезиттин баарында. Ушундай нерселерди биз туура кабыл алып коебуз, ооба. Анан урматтуу жаштар, сиздерге бир кайрыларым, мына араңыздарда жакшы ой пикирлер болду. Жыйынтык, карындашыбыз айткан, ар бириңер өзүңөр жасагыла. Бир агайым айтканда, могул башты шапка кийип көтөрүп жүрүш үчүн эле берген эмес Кудай деп, ойлонуш үчүн берген депчи. Ошол нерсени ар бирибиз өзүбүзгө азыр айтылган сөздү мага айтылды деп туруп, ошол нерсени биз оңдосок. Мен даже мына араңардан 4-5 жакшы сөздү уктуп, мен өзүмдүн жашоомдо бул нерсени колдоном. Силер менин өсүшүмө аябай чоң жардам көрсөттүңөр. Агайдагы мына Кадырбек агайыбыз дагы аябай алтын сөздөрдү айтты. Бул нерсени биз сабакта отуруп мүмкүн билбей калабыз. Канча миңдеген студенттер бул жерде болбой калды, алар укпай калды. Мына ошолорго жеткирүү бул биздин милдет болуп калды. Анан араңыздарда жакшы студенттер болду. Мындай белекти бүткөндөн кийин берип койсок, сиздер ошого жардам бересиздер. Рахмат. Урматтуу студенттер, балдар, жигиттер, кыздар, мен силерди көрүп туруп бүгүн аябай толкундандым да. Биз жаш кезде, биз студент маалда мындан 15 жыл мурда мындай мүмкүнчүлүк болгон эмес да. Баарыңарга рахмат. Биздин улуттун патриот жаштар бар экенине бүгүн сыймыктанып турам. Мен силерге каалар элем ушундай дебаттарга, талкууларга, теле долбоорлорго көбүрөөк катышып, өзүңөрдүн оюңарды айтып, өзүңөрдүн ичиңердеги бар нерсени ачык айтып үйрөнгүлө. Эч качан тартынбагыла. Илим алгыла, билим алгыла. Негизгиси имандуу болгула. Рахмат. Мен ушу жанадан бери айткан акча мамлекет деп атат да, мисалы. Биздин жаман жүрүш турушубузда акча мамлекет деген көп таасир бербейт. Өзүбүз ойлонуш керек да. Мен кандай жүрүп атам? Обязательно туураш керек бирөөдү. Мисалы чет өлкө бул жана батыш биз үлгү ала турган мамлекет эмес булар. Булар мүмкүн техника жагын, технология жагын бизден ашып кетти да. Ашкан чын. Бирок ошонусун үйрөтпөйт бизге. Эмне үчүн бизге үйрөтпөйт? Канча жылдан бери канча миллиарддаган кредиттерди алдык, эч нерсе жок да, эч нерсе жок. Бир да завод жок, бир да фабрика жок. Жаманынын бүт бәрін үйрөндүк. Жанагы канализациянын бәрін. Цивилизациядан эч нерсе калган жок. Жалаң канализация калды. Бүт түрлүү оорулар, спид, башка дагы жылаңачтануу, наркотик дагы башкаларын. Анан келип ойлонбой эле ала беребиз да.
Анан силер келип биз айтасыңар улуулар үйрөтүп койду, улуулар үйрөтүп койду. Биз үйрөткөн жокпуз силерди. Силер вирус кирип атат да башыңарга. Ошо чет өлкөнүн вирустары кирип атат, интернет аркылуу, башка аркылуу. Мисалы силер айтасыңар акча деп, иманга акча кереги жок, урматтуу туугандар. Имандуу болгонго акчанын кереги жок. Келип эле суразыңар, кантип имандуу боламыз деп, силерге айтып берет. Кантип имандуу болуш. Мисалы беде Кыргызстанда жакшынакай болуп жашаткан элдер бар. Жакшынакай эле узун кийимдерди кийип эле өзүнүн салтын сактап эле жүрөт. Мына Дунган деген бар, 100 миңден ашык. Жакшынакай үй бүлөлөрдү куруп атат, жакшынакай очор бачар көбөйүп атат. Узун эле кийим кийип жүрөт. Аларга мешет этпейт кийимдер, узун кийим. Жакшынакай жүрөт. Анан биз ойлош керек, цивилизация ошо кийим кийсек эле цивилизация болуп калабыз, же батышты туразак эле цивилизация болуп калабыз деп. Ошо адеп акылакты да үйрөнбеш керек алардан. Аларда бир тууганчылык жок. Аларда ата-эне жок. Мисалы силердин жүрүш турушуңардан ата-энеңерге сөз тийиши мүмкүн. Тигинин кызы жерге кирсин, онтип жүрөт да. Оны паркта да жүрөт эртең кечке чейин. Ар ким менен жүрүүдө. Тигилерде жок тууган. Иван не знающий родства дейт. Ата-эне жөнүндө ойлоо жок аларда. Чоң ойдуң бүттү, жок да ушуну. Анан ошон үчүн биз ээрчебейли, урматтуу туугандар. Каргага теңелип каздын буту сыныптыр дейт. Батышка теңелсек, эртең бүт баары ойроң болот. Мисалы жанагы киндиктерден суук кирет. Жана үйшүгөн картошкадай болуп каласыңар. Жарабай каласыңар чын. Анан ыйлайсыңар. Эртең эле мисалы бүт кыздардын бүт баары силер келечекте энесиңер. Анан ойлонуш керек, кантип эне болом деп. Азыр ошол чоң проблема күндөн күнгө көбөйүп баратат. Ушу жанагындай төрөбөй калыш аябай көбөйүп баратат. Себеби дегенде ошо жанагындай эмеге берилип, чувство дейт го, сезимдерге. Сезимдерге алдырып, анан жанагындай болот. Анан жанагындай сүйүү мисалы. Бул сүйүү опасный сүйүү. Жигиттерди сүйбөгүлө, мен айтмакмын, жигиттерди сүйбөгүлө. Вот, күйөөгө чыккыла, анан күйөөңөрдү сүйгүлө. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Бүгүнкү талкууну көрүп жатып, биз ар кандай өзүбүзгө жакшы маалыматтарды алдык. Жана билбеген нерселерибизди билип алдык да. Сиздерге чоң рахмат, келген коноктор. Ошондой эле мен азыр аба сиздин сөздөрүңүздү угуп жатып, мен студенттерге жана бул жерде отурган ага эжелерге 3 гана нерсени айткым келет да. Ошол 3 гана сөздүн ичинде көптөгөн сырлар жатат да. Аны өздөрү чечип алат, эгер акылы жеткен болсо. Мен алгач айтып кетермин, мусулман болуп жаралгандан кийин мусулман болуп өлөлү, кыргыз болуп төрөлгөндөн кийин кыргызча жашап өтөлү да. Ошондой эле чыныгы адам болууга аракет кылалы дагы. Чыныгы адам болуп кыргыздарды тоонун туу чокусуна чыгарып, бул дүйнөдөн өз парыздарыбызды аткарып, тынч, наркы, чыныгы жашоого сапар алалы демекчимин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жаштардын үнүн уктуңуздар. Жалал-Абад бул менин шаарым. Жалал-Абад бул сенин шаарың. Жалал-Абад бул баарыбыздын шаарыбыз. Ушул Жалал-Абадтын жаштарынын оюнан сиздер чечимди сиздер гана чыгарасыздар. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Жаштар, Жалал-Абадта Жаңы Муун кайрымдуулук фонду бар. Жаңы Муун албетте жаңылардан жакындан жаштарга жакшы эргүү, жакшы акыл насихат сөздөрүн айтып, жана адеп ахлакат тарбиялап келет. Ушул Жаңы Муун кайрымдуулук фондуна дагы чоң рахмат. Жана ошондой эле жаштар иштери боюнча министрликтин ушул Жалал-Абадтагы өкүлдөрүнө, уюштуруучу тобуна чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана Дилмирөөгө адеп ахлак жана маданият борборуна чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү жаштарыбыз сиздер менен азын олак. Бул убакытта бул темага чек коюуга мүмкүн эмес. Жаштардын маданияты жөнүндө бир аз сүйлөштүк. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору сиздер менен Жалал-Абад шаарынан коштошот. Кийинки эфирден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.